Чынында Кыргыз тарыхында болуп көрбөгөндөй элди алдоо шайлоо өттү. Урмалоо шайлоо өттү. Мына өзүңөр баарыңар көп болдуңар. Бир убакта цифра кетип атты. Анын барын токтотушту. Анын автоматтык түшүштү. Eң биринчиден кечээки жанагы расмий сайтка чыккан таблицанын катасы үчүн мен кечирим сурайм. Бирок бул биздин асууда колдонуп аткан технология иштейт. Буга мен кепилдик берем. Бардык шайлоонун натыйжалары ар бир участка боюнча, ар бир округ боюнча жана республика боюнча кол менен саноонун жыйынтыктары боюнча чыгарылат. Ошондой эле биз жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Бардык кечээ болгон себептер жөнүндө кеңири маалымат берүүгө даярбыз. Шайлоо жокко чыгарылып, кайрадан шайлоо өткөрүлсүн. Ал эми ошол шайлоону өткөрүү үчүн бардык саясий күчтөр ынанган, бардык саясий күчтөрдүн башын кошкон коалициялык өкмөт түзүлсүн. Мына ошондой чечим кечээ түз эфирден айтылды. Урматтуу бизди көрүп турган шайлоочулар, сиздер түңүлбөңүздөр. Биз сиздердин добушуңуздарды бардык мыйзамдуу жол менен коргойбуз. Биз бийликке 2 күн мөөнөт беребиз. Бул шайлоону жокко чыгарып, бул шайлоону ИПЛАС өткөргөн, ИПЛАС эсептеген борбордук шайлоо комиссиясынын бардык мүчөлөрүн отставкага кетирсин, жана аларды жоопко тартсын.